кадимки кыз узатуу көрүнүшү, кызга беш көкүл өрүп, акыл кеңешин айткан апалар ката салтты улап сахнадан өнөрлөрүн тартуулашты. Эл ичи өнөргенчи деп таланттын бардыгы айыл жеринде. Ынтымакты достукту бекемдеген ыркесе майрамынын уланысы Узун Кыр айыл аймагынын маданият үйүндө концерт тартуулашты. Ыркесенин максаты мындай болуп атат: биз жаштарыбызга улуулар үлгү көрсөтүп, ынтымакка чакырып, улууларды урматтоо, кичилерди ызаттоо максатында ушул иш-чараны уюштуруп отурган чагыбыз. Кудайым буйрса, ушундай иш-чаралар дагы улана берет деген оюм бар, ишеничим бар. Биз өтө айыл өкмөт менен тыгыз иштейбиз. Алар бизге каржылап берет. Ошондой эле айылыбыздын колдоосу менен ушул иш-чараны өткөзүп аткандагы чагыбыз. Көп улуттуу адам жашаган Ысыгат районундагы Узун Кыр айыл аймагында 400 кожолук жашап, 3 айылды камтып келет. Айылдын ичиндеги таланттардын башын бириктирип, быйылкы өткөн Ысыгаттагы ыркесе кароо сынагында ырдап, бийлеп, каада салтты көрсөтүп, кол өнөрчүлүктө тартуулаган айыл эли 3-чү орунду жеңип алды. 4150 адам жашайт Узун Кыр айыл өкмөтүнө. 3 айылдан турат. Анан ушу Жергадар айылында турабыз. Жергадар айылында ушу как центр болуп эсептелет. Эми баягы быйыл биздин районубузда 2023 Ысыгат районунда ыркесе кароо сынагы өттү. Анан ошол жерден биз ушу клубтан өзүбүздүн элдерде баягы тренировка машыгуулар ошол жерде болду. Анан райондун комиссиялары келип, ошол жерден биздин өзлөрүнүн бааларын берип кетишти. Ошол кароо сынактын биз жеңүүчүсү болуп 3-чү орунду алдык да баягычы. Бүгүн ушу быйыл биздин кичине өзүбүздүн элдерибизге болсо чакан концерт ушу берип коелу деген максат менен ошо кароо сынактын жыйынтыгы, анан жанагы быйыл Асанкан Жумакмат чоң атабыздагы 100 жылдык мааракеси белгиленди. Анан кийин жакында мынабу Чыңгыз атабыздын 95 жылдыгы белгиленген турат баягычы. Ошолордун баарын бириктирип кичине элибизге чакан концерт кино тасмалар көрсөтүп койсокпу дегенбиз баягычы. Ошондой максат менен чогулуп атабыз да баягычы. Талия Ырысбекова апабыз 70 жашта, ал чүйгө келин болуп келгенден бери кол өнөрчүлүктү жайылтып, улуттук каада салтты апасынан үйрөнгөн. Айылдагы келиндерге шырдак шырып, курак кураганды үйрөтүп келет. Ыркесе майрамда апабыздын жасаган буюмдары сахнаны көрккө бөлөгөн. Менин өз апам дагы, кайненем дагы ушу шырдак коюп, шырдак жасашчу эле, курак курашчу эле. Ошолор менен кармалашып отуруп, эми мен дагы үйдө келиндериме шырдак кылып атам, курак курап атам, төшөк жасап атам айланайын. Азыр эми тилекке каршы келин кыздар мындай эмеге кызыгышпайт. Мен үйдөгү неберелеримди сайма сагылачы, могу шырдактан кичине шырышып койгулачы деп колуна ийне берип, ошолорду кичинеден эме үйрөтүп атам. Убакта бизди шырыгла деп эле апабыз отургузуп койчу, шырдак шырытчы. Анан кийин айылдарда чогул мындай шырдак шырыган кыздарды айылга чакырып алып кетчү. Айылга барып шырдак шырып, шырдакты 1-2 күндүн ичинде шырып бүтүрүп кетчүбүз. Баягы шырыган кыздарды чакырчы да. Анан бияка келин болуп келгенден кийин эле чүйдө шырдакты көп жасабайт экен. Бурул Токтоналиева маданият үйүнүн башчысы. Көп жылдан бери иштеп, сайыз учурундагыдай кармап келет. Ыркесени уюштуруудагы эмгеги чоң, ал айылды түрө кыдырып, таланттарды топтоп чыккан. Ошондо билген эл ичиндеги таланттар көп экенин. Ыркесеге үймөй кыдырдым. Көрсө талантыбыз көп экен. Мындай болгон, жерде ырдайт, бу жерде бул ырдайт деген күнгө карабай үйлөрүнө кыдырып балдарды чакырып ырдап бергиле деп. Бул башы дагы көп экен таланттарыбыз. Жаштарды колдош керек экен. Эмне үчүн дегенде клуб иштебей турганы булар эме кылбаптыр да. Андан кийин клуб иштеп балдарга бий, кыздарга бий үйрөтүп, анан комуз чакырып, комуз үйрөтүрүп, ушундай аракет кылып чуркадык. Эми ыркесе бул райондук маданият эмесинен чыгып калды, деңгели. Ыркесе уюштурасыңар, Момтип район боюнча деп 19 айыл өкмөтүнөн 3-чү орунду алдык. Кудайга шүгүр, талантыбыз көп экен. Жаштары ырдай турган, бийлей тургандар да бар экен. Айылдагы апалардын, жаштардын талантын көргөн айыл эли абдан ыраазы болушуп, мындай концертти көптөн бери көрбөй калганбыз деп кубанычтары менен бөлүштү. Сонун биз 18
айыл өкмөттөн 3-чүнү алган жакшы да анан. Ушу гүлдөп өсө берели, жакшылык болсун да, тынччылык болсун. Көбүрөөк болгону жакшы да. Айылда тургандардын бекер болуп отурбай андан көрө ушундай өргөйлөрдү качып тургандар жакшы да. Дагы таланттар бар биздин айылда. Жергебизде тынчтык асманыбыз ачык болуп, мына ушундай ыр күлкүлөр жаңыра берсин демекчибиз.